Babadan kalgan gen talas, görüp durdu gördüңбү, denне boyu kalsılda, armanga başı bek batıp, çöp durdu gördüңбү, sağanaсын tuş-tuşka bölүп durду көрдүңбү. Академик Осмон Акын Ибраимовдун Чыңгыз Айтматовдун өмүр баянын баяндаган китеби Азербайжан тилине которулду. Айтымында аталган китептин кыргызча варианты 2018-жылы жазылып, буга чейин украин, түрк тилдеринде чыккан. Алдыда Кытай жана өзбек тилине которулушу күтүлүп жатат. Бул жолу империянын акыркы жазуучусу деген аталышта Азербайжан окурмандарына сунушталды. Анан мен дагы Чыңгыз Айтматов менен көп жыл жакын болуп, сырдаш болуп калдым эле, шакирти болуп жүрдүм эле. Анан ошо чыгармаларын өмүр бою изилдеп келатам. Анан мен дагы бир чыйыр алып, намызданып, эми Айтматов жөнүндө бир китеп жазайын деп Айтматов жөнүндө биографиясын жазып, Москвадан жанагы Молодая гвардия деген басма, ошол жерден Айтматовдун көп китептери чыккан эле. Ошол жерден мен ошентип Айтматовдун биографиясын, өмүр баянын колдон келишинче майдалап, подробно кылып жазып, анан Москвадан чыгардык. Акын болор, акыйкаты сынбаган, табигаттын ар бир сыры кыйнаган, тагдырынын тардыгына ыйлабай, тар замандын өктөмүнө ыйлаган. Акын болор, жүрөгүнө ой баккан, абийирден тазалыгын пир туткан, айтылбаган ачуу чындык алдында аба жетпей, арам иштен тумчуккан. Борбордук китепкананын колдоосу менен бул жагымдуу самалыкты Ак деңиз ыр булагы чыгармачылык бирикмеси тарабынан уюштурулган поэзия кечеси улантты. Баягы ырды жазып гана тим болбостон, биз ошол жуманын 7 күнүнө бөлүштүрүп, эми WhatsApp деген жакшы нерсе чыкпады, ошо группадан кадимкидей ыр талдоолор, көөнө сөздөрдү пайдалануу биздин чыгармаларыбызга, андан тышкары баягы макал лакаптар менен иштөө, анан кийин айтыштар, ошол өзүбүздүн чыгармачылык топтун арасында ушундай жакшынакай самалыктарыбыз бар. Андан тышкары биз атайын сынактарды уюштурабыз. Ошол сынактарды уюштуруп, эми баягы ушунчалык эме болбосок дагы бир аз баягы моралдык жактан колдоо көрсөтүп, орундарды берип. Аталган чыгармачылык бирикме таланттуу инсандардын башын бириктирген көркөм адабий чыгармачылык бирикмелердин катарын толуктайт. Чыгармачыл жаштарды колдоо менен жардамдашуу максатында калыптануусуна көмөктөшүү башкы максаты. Ата журтту, эл жерди сүйүүгө үндөгөн чыгармаларды жаратуу менен бири-бирине колдоо көрсөтүп, дем берип келишет. Байыркысың тилимсен, Токиодо турду Айсулуу жеңгенде, кыргыз кимни кыргыз тилде ырдалып, угулду бул дүйнөдө бүт элдерге жүрөк толкуп, биз да тыңшап сыргалдык. Эне тилим келген эне сүтүнөн, эч кирдетпей ыйык тутар тумарым, сени менен толук болуп жан дүйнөм, сенсиң менен сүйлөп ырдап турарым. Байыркысың, эң эскисиң тилимсен, жашай берген дагы сан миң кылымга, кыргыз болуп толганыма бүгүн мен суктанамын, сыймыктанам чынында. Кеченин жүрүшүндө концерттик программа тартууланып, ага студенттер менен маданият кызматкерлери, кадырлуу инсандар катышышты. Ömür bakıp gül şamda, ömür bakıp gül canda,